Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына бүгүн иштер менен Жалал Абадтын ЦУМга кирип калдык. Айгүл деген баарыңар билесиңер, магазиндерди Жалал Абадтагы ЦУМ илгерки СССРден калган. Эң кымбат баалуу нерселер ушул жерде, эң жакшы нерселер Жалал Абадта ушул магазинде болот. Бирок баары жакшы. Бул жактар телефондор, экинчи этаж кабатка чыксаң кийимдер, баары жакшы. Бирок бир нерсени байкадым, кондиционер жок. Башка мисалы Бишкек Оштун соода борборлорго кирсең, соонун кондиционер койгон жүрөсүң. Бул жерде кондиционер жок. Мына баары вентилятор менен отурат. Вентилятор менен. Эмне себептен? Тиги Айгүл соода борборунун кожоюндары кондиционер койгонго акча жанакы бар экен. Бул илгерки, по-моему, ресторанды кондиционерлер калганда. Бирок мунун күчү жетпейт экен. Эми ушунчалык чоң соода борбору болгондон кийин, ушунча аренда алып аткандан кийин, ушунча адамдарды тейлеп аткандан кийин бир айлык арендасыны алып туруп эле жакшы кондиционерлерден койдуруп койбойбу? Могул жерде, видимо, телефондордуку көбүрөөк аренда ала. Жок, бул жер мурун ресторан эле да. Ошо ресторанды ордудагы кондиционерлер калып калыптыр. Бул жак салкыныраак экен. Ана 1-2 кондер турат. 2 кондер. Бул жак салкын экен, базар нет. Илгери ресторанды, бильярдныйды кондерлору иштеп атат окшойт. Бул залга кирсең, бул жака кирсең, дам баардыгы вентилятор менен отурат. Мына вентилятор. Кайсы отделге барбасаң, баардыгы да вентилятор. Оны вентилятор. Эми Жалал Абадты эң атактуу вентилятор, атактуу известный дегенде жанагысы болгондон кийин, соода борбору болгондон кийин жасап койбойбу, кондиционер вот. Бул да потту жанында отургандар вентилятор колдонуп атат. Ошо үчүн Жалал Абад Айгүл соода борборунун ЦУМ Айгүлдүн ээлерине кайрылгым келип атат. Ушул жерде иштегендерге, ушул силерди соода борборуңарга кирген кардарлардын ыңгайлылыгы үчүн бир кондиционер кылып бергилечи, сураныч. Рахмат.